Жер жарылып чөп чыгып, жер бетине дем кирип, жадыраган жаз айынын эң бир сонун күндөрү өтөдү. Бул менен катар эле жакынкы күндөрү кыргыз элинин чоң майрамынын бири болгон салтанаттуу Нооруз майрамы да жакындап келе жатат. Мына ушундай эң бир сонун керемет жазында күнүндө мен сиздер менен заман агымы көрсөтүүсү аркылуу амандашып жатканыма кубанычтамын. Биз ар бир көрсөтүүбүздө күнүмдүк турмушта керектелүүчү жаңы технологиялар, башкача айтканда үй буюмдарын кантип тандоо керек, аларга кандай кам көрүүгө болот деген суроонун үстүндө жооп табууга аракет кылып келебиз. А бүгүнкү биздин берүүбүз аркылуу биз сиздерге чаң соргучту кантип тандоо керектиги тууралуу маалымат бермекчибиз. Адам ойлобогон эң бир сонун техникалар азыркы турмушубуздун негизин түзүп калды десек чаңылышпайбыз. Ойлоп табуучулар тарабынан пайдаланууга берилген ар бир буюм үй тиричилигинде болобу, талай ишинде болобу тийгизген оң таасири башкача айтканда жеңилди жерден орду колдоно алып турганы да баарыбызга маалым. Албетте булардын катарын жогорудагы биз сөз кылып жаткан өзгөчө айымдардын сүйүктүү буюмуна айланган чаң соргучтар да толуктайт. Үй ишине өзгөчө жардам берген бул буюмду тандап алууда эмнесине көңүл буруу керек, кантип тандоодо жаңылышпайсыз деген суроо ар бириңизде жаралат болуш керек. Келиңиз анда бүгүн бул суроонун үстүндө чогуу жооп алып көрөлү. Заманбап технологиялардын ичинен айымдардын эң сүйүктүү буюмунун бири болгон чаң соргучтар тууралуу маалымат алабыз. Классика бул кадимки биз колдонуп жүргөн баарыбызга тааныш түрү. Алар нымдуу жана кургак болуп бөлүнөт. Чаң топтоочу кабы аквафильтрлүүсү ар кандай түрлөрү да кезигет. Бирок бардык моделдеринин түзүлүшү бирдей. Сырткы кабы, түтүгү жана чаң соргуч мору жайгаштырылат. Ал эми тик түрүндө жайгашкан соргучтардын конструкциясы башкача. Анын чаң соруучу түтүкчөсү менен топтогучу бир жайгашкан. Салмагы аз, бөлмөгө коюу ыңгайлуу. Ал эми терс жагы чаң соруучу күчү азыраак, шумду жогору чыгарат. Чаң соргучтун иштөө күчү жогору болуусу абзел. Буюмуңуздун эффективдүүлүгү чаңды канча тазалаганына көз каранды. Ар бир сатып алуучу тандаганда анын күчүнө маани берүүсү керек. Чаң соргучту чыгарган компаниялар тиешелүү ваттарды чаң соргучтарга белгилеп жазып коюшкан. Эң жогорку иштөө кубаты 800 ватт болот. Ал эми орточо кубаттуулар 500 ватты түзөт. Эң аз күчтөгү ваттар 250ден 300га чейин болот. Эгерде үйүңүз чакан, үй жаныбарыңыз жок жана кыска түктүү килемдерди колдонсоңуз, анда сизге 250ден 300 ваттык боосу өтө узун эмесин тандоо сунушталат. Ал эми килемиңиз узун түктүү болсо, сизге 300 ватт туура келет. Ал эми үй жаныбарларды баккандардын катарын толуктасаңыз, анда сизге 500 ваттан жогоркулары туура келет. Абдан кир болгон же узун түктүү килемдерди тез арада тазалоону кааласаңыз, анда сиз 300 ваттык модельди колдонгонуңуз абзел. Буну узакка колдонуш үчүн жана айткандай эле бир комнатаны тазалап бүттүңүз, ошондо кичине эс алышыңыз керек. Себеби булардын мотору назик болот. Ошон эс алып иштеп, жакшы неме тазалап, фильтрлерин тазалап турса, сонун иштеп берет. Көпкө чыдайт. Чаң топтоочу каптары кагаздан жана материалдан болот. Кагаз төрүндөгү каптары бир колдонуу үчүн гана. Чаң толгон кезинде алып салууга болот. Таза жана чаңды жакшы кармабайт. Ал эми материалдык капчасы үнөмдүү, көпкө колдонууга болот жана колдо жууга туура келет. Чаңды көп сорот. Бардык чаң соргучтардын терс жагы алардын чаң соруу кабы толгон сайын чаңды соруу күчү азаят. Желим чаң топтоочу түрү абдан ыңгайлуу. Чаңды дайыма бир күчтө соруп турат, үнөмдүү жана таза. Терс жагы абдан майда чаңдарды сору албайт, бирок чоң ар кандай чаңдарды көйгөйсүз эле тазалап турат. А эгерде кайсынысын тандоону билбей турсаңыз, анда сизге адистер эки түрү жайгашкан чаң соргучтарды сунушташат. Эгерде узун түктүү килемдерди же үй жаныбарларынын түгүн тазалаш керек болсо, анда сизге тазалагыч түтүкчөсү сөзсүз түрдө керектелет. Ал эми чаң соргучтардын баарысы эле бирдей боло бербейт. Андыктан кошумча аксессуарларына көңүл бурууңузга да туура келет. Чаң соргучтун нымдуу түрү полду, эмеректерди, терезелерди жана плиткаларды тазалоого ыңгайлуу. Ага алгач тазалоочу каражаттар салынат, андан кийин тазалай баштайт. Бардык эле чаң соргучтар катуу шум берип турат. Аз үн берип туруучу чаң соргучтарды табуу кыйынга турат. Дабыштардын эң аз чыгуусу 50 децибел, эң жогорку үн берүүчүсү 70ден 80 децибелге чейин жетет. Децибел бул орточо бийиктик, 60 децибел бул катуу үн берет, бирок иштөөгө зыян тийгизбейт. Ал эми 80 децибел бул өтө жогорку дабыш берет.
Чаң соргучунун күчү канчалык күчтүү болсо, анда шум берүү да ошончолук жогору. Стандарттуу батирелерге кабелдин узундугу 5 метрден 6 метрге чейин болот. Узун шоуна чоң ишканаларды жыйноо ыңгайлуу, алар 8 метрден жогору болот. Мына ушундай керемет техниканын жардамы аркылуу айымдарсыз деле мырзалар тазалыкты сактап, үй ичин иретине келтирип алышат эмеспи? Абаны булгабастан аллергияларды пайда кылуучу ар кандай чаңдарды өзүнө соруп алган мындай заманбап техниканы ким ойлоп тапкан деген ой келиши мүмкүн. Келиңиздер анда алдыдагы тарыхына баарыбыз чогуу көз чаптырып көрөлү. Биз күнүмдүк турмушубузда колдонуп жүргөн чаң сургуч алгач Америка Кошмо Штатында 1869 жылы чыгарылган. Чаң соргучтарды колдонулушуна жараша турмуш, тиричилик жана өндүрүштүк деп бөлүшкөн. Америкада чыгарылган чаң соргучтардын башкалардан өзгөчөлүгү насосу жана абанын тазалагычы бир корпуста жайгашкан. Толук түзүлүшү көп түрдүү болуп эсептелинген. Тиричилик чаң соргучтарынын негизги классы үй тазалоого ыңгайлаштырылган. Курулуш чаң соргучу чаң тазалоодо жана курулуш таштандыларын чыгарууга жөндөмдүү деп эсептешкен. Алгачкылардан болуп чаң соргучтарга патентти 1860 жылы Америка Кошмо Штатынын ишкери Даниэль Хессом 10 июлда алган. Ал өз түзмөктөрүн килем шыпыруучу деп атап алган. Себеби анын жогоруусундагы атайын шыпыруучу щеткасы жайгаштырылган. Бирок мындай машина качан жарыяланганы туурасында так маалымат жок. Ал эми 1869 жылдын 5 июлунда American Carpet Cleaning Company тарабынан алгачкы ирет наркы $25 чаң соргучтар сатыкка чыгарылган. Урматтуу көрөрман, өзгөчө айымдар жогорку маалыматтар сөзсүз түрдө сиздерге чоң жардамын тийгизет деп ишенебиз. Ал эми заман агымы көрсөтүүсү өз берүүсүн алдыга карай уланта бермекчи. Эгерде кимде ким көп маалыматка ээ болсо, анда ал дүйнөнү башкарат деп койт экен. Андыктан биздин көрсөтүү аркылуу түрдүү маалыматтарга ээ болуңуздар. А мен акыркы жаңылыктар менен тааныштыра берейин. Ноокат районуна караштуу Каранай айылынын окуучусу ракетанын макетин жасап чыкты. Көргөн көздү, уккан кулакты сүйүнткөн мындай жаңачылыш албетте кубандырбай койбойт. Келиңиз урматтуу телекөрүүчүлөр, 1000 уккандан бир көргөн деп койт эмеспи? Андыктан алдыдагы сюжетке көңүлүңүздөрдү бурсак. Зулпукар уулу Дамир учурда Ноокат районундагы Каранай орто мектебинде 7-классында окуучусу. Ал физика сабагынан алган тажрыйбасы менен учуучу ракетанын макетин ойлоп тапты. Дамирдин жасаган ракетасы асманга 20 метрге чейин көтөрүлөт. Келечекте улуу учкуч болууну самаган каарман табылгасын 21-кылымдын интеллектуалу аттуу кароосуна катышып биринчиликти жеңип алды. Мен физикадан алган билимим менен тажрыйба жасап көрдүм. Ушундай эле анын мен биринчи эле кадамы ушул кадимки эле баклажканы алып, анын артындагы капкагын алып, кадимки эле великтин дөңгөлөгүндө алып, анын желдегичине капкакка салып, андан соң муну суу куюп ичине желдеп, андан соң суутек толтуруп, андан соң буну алсаң учат. Дамир ракетанын тулкусу катары кадимки бакалашканын түбүндөгү клапанын пайдаланган. Ракетанын тегине чейин суу куюп, насос менен көбүрөөк аба үйлөтүлөт. Андан кийин ракетаны тегинен кармап, түбүндөгү капкагын ачат. Оозу ачылган ракетадагы суу менен аба аралашмасы атып чыгып, ракета асманга көтөрүлөт. Суу менен жүрө турган машиналарды, ракеталарды ошондой суу менен жасасам деп экологияларды булгабай, физикадан ойлонуп, көрүп, ошентип башка жерлерден ойлонуп, көрүп, таап, анан ушуну жасадым. Ракетадан чыккан аба аралаш суунун массасынын жана ылдамдыгынын
Ошондой эле алардын импульстарынын чоңдугу да даана көрүнөт. Суу менен абанын аралашмасынын импульсу канчалык чоң болсо, ал ракетага карама-каршы багытта ошончо чоң импульс берет. Мында ракета абдан катуу ылдамдык менен абага көтөрүлөт. Биз шамал бир жака болгонун билбей калабыз, ошондуктан Дамир жаш болгонуна карабай көптөгөн жаңы ачылыштарды ойлоп табуу менен алек. Сабактан сырткары үйүндө да талыкпай эмгектенип, дайыма изденүүнүн үстүндө жүргөндүктөн достору менен ойноого да убакыты жок дейт. Ийгиликтерине сыймыктанган апасы. Баламдын ушу кызыгуусун көргөндө мен аябай өзүмдө аракет кылдым. Балам кичине ойноп келбесин десем дагы жок, оюнга кызыкпайт да ушу техника. Эки кучкач бир эме отвертка темирди алып келип ушу нерселерди курайт да, утур эле нерсени курайт да жасайт. Каранай толук эмес орто мектебинде Дамирден сырткары да жаш ойлоп табуучулар бар. Алар да өз билимдери менен көптөгөн жашоого пайдалуу табылгаларды ойлоп табышкан. Албетте, окуучулардын мындай ачылыштарды жаратуусуна физика мугалиминин да салымы зор. Республикалык деңгээлде жакшы орундарды алып келди. Биз бул Дамирдин кылган ишине жакындан көмөк көрсөтүп, газеталарга чыгышты, кароо сынактарга катышып, ушул эле мына балдарыбыз физика сабагынан дагы жогорку деңгээлде кызыгышат. Бул окуучу ошо физика сабагын өтө кызыгуу менен окуп жатат. Ошол физика сабагынан алган билимдеринин негизинде үйдө, мектепте тажрыйбаларды жасап, ошо кызыгуу менен өзүн ойлоп табууларын жасап, ошо келип көрсөтүүдө. Ошо сабакта бир күн ошо ракетанын моделин жасап келди. Биз реактивдүү кыймыл боюнча тема өткөндөн кийин ошонун негизинде ошо ракетанын моделин жасап келип бизге учуруп көрсөттү. Дамирдин табылгасына бүтүндөй кыргыз эли суктануу менен карап, бали деп жаткан учуру. Ал эми Орусия эли да Дамирдин жетишкендигинен кабар алып, Неделя журналына жазып чыкты. Келечектен көптү үмүттөндүргөн Дамир сыяктуу жаш ойлоп табуучулар заман талабына ылайыктуу техникаларды жаратып, дүйнөгө кыргыз элин таанытары бышык. Жол кылат. Анын уктаганда мындай көзгө ыңгайлуу болуп, жакшы. Мындай көзүңдү чагылтырбайт. Келечектен көптү үмүттөндүргөн мындай жаштарга албетте мамлекет тарабынан колдоолор болуп турса, дүйнөнү таң калтырган заманбап жаңы ачылыштар ачыла берерине шек жок. Ал эми бизге бөлүнгөн убакыт ушинтип өз соңуна келип чыкты. Келерки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.